Тема стиль жана метод, конфликт жана мүнөз, образ жана типтештирүү. Стиль жана метод деген темага токтололу. Бир катар жазуучуларга мүнөздүү болгон жана алардын чыгармачылыгында түздөн түз көрүнгөн идеялык, эстетикалык жалпылыкты көркөм метод дейбиз. Метод искусстводо мазмунду да, форманы да аныктайт. Метод чыгарманын идеясында образ жаратуу, сюжет куруу, композиция түзүү, тилдик каражаттарды пайдалануу принциптеринде ачык байкалат. Метод бул сүрөткердин көркөм ойлонуусуна жана эстетикалык идеалына карата турмушту сүрөттөп берүүсү жана ага берген баасы. Метод закондордун жана эрежелердин катып калган жыйындысы эмес. Ал өз алдынча обочо турган көрүнүш да эмес. Метод тарыхый жагынан шартталып чыгармачылыктын өзүндө жашайт. Турмушту көркөм үйрөнүп билүү процессинде өнүгүп өсөт. Стиль көркөм чыгарманын бүтүндөй идеялык тематикалык системасынан көрүнүүчү көркөм биримдик. Стиль көркөм адабиятта чыгарманын, жазуучунун, улуттук адабияттын көркөм тилинин өзгөчөлүгү. Авторду башкалардан айырмалап турган өз алдынчалык. Өзүнүн стили жок жазуучу адабий чөйрөдө көпкө жашай албайт. Жазуучу үчүн эң негизги нерсе өз стилин табуу. Стиль искусстводо идеялык мазмундун биримдиги менен шартталган образдык система. Көркөм каражаттар менен чыгармачыл ыкмалардын жалпылыгы. Өзүнчө чыгарманын же жанрдын стили, айрым авторлордун жеке стили. Ошондой эле бүтүндөй доордун же ири көркөм багыттардын стили жөнүндө да сөз кылууга болот. Себеби коомдук тарыхый мазмундун биримдиги алардын көркөм образдык принциптеринин, каражаттары менен ыкмаларынын туруктуу биримдигин шарттайт. Эгерде көркөм метод бүтүндөй бир мезгилдеги жазуучулардын чоң тобу үчүн таяна турган принциптерди белгилеп, жалпылаштырып берсе, стиль ошол методдо жазган жазуучулардын өзгөчөлүктөрүн жекелештирип берет. Ошондуктан айрым адабиятчылар стилди адабий методдун конкреттүү көрүнүшү деп эсептешет. Стиль тил деген түшүнүктүн өзүнө, ошондой эле тилдик нормага жараша аныкталат. Стиль белгилерине жараша классификацияланат. Тилде 3 стиль бар. Сүйлөшүү стили, жалпы элдик стиль, китептик стиль, мисалы окуу китептеринин стили, илимий гезит журналдардын стили, жөнөкөй стиль, мисалы эркин сүйлөшүүдө колдонулган стиль. Мындай түрлөрдүн болушуна жараша бир эле предмет ар кайсы стилде ар башка сыпатталышы мүмкүн. Мисалы, асман деген сөз көк, обо деп айтылышы ыктымал. Стиль тил илиминде, тилдин социалдык шартта, мисалы, үй-бүлөдө, мектепте, мекемеде жана башка жерлерде колдонулуп, ошол эле тил ар башка көрүнүштөрдө, мисалы, лексикалык, грамматикалык, фонетикалык белгилери боюнча айырмаланышы. Стиль тил системасы тил каражаттарын тандоого мүмкүндүк берген жерде гана болушу мүмкүн. Жана ушуга байланыштуу стиль тарыхый түшүнүк катары каралат.
Жогоруда айтылган 3 стилдин 3 башка тарыхый булагы бар. Китеп стили, адабий жазма тилдин, сүйлөшүү стили, жалпы элдик тилдин, жөнөкөй тил стили, калктын жөнөкөй тилинин жаралышы менен кошо пайда болгон. Стиль жана анын түрлөрү стилистикада изилденет. Конфликт жана мүнөз деген темага токтололу. Конфликт эки же андан көп жактын пикир келишпестигин, ойлорунун бири-бирине түп келбегендигин билдирет. Аларды конфликтке түрткөн эң башкы күч бул алардын максаттарынын, кызыкчылыктарынын бири-бирине туура келбегендиги болуп саналат. Көркөм чыгармадагы бири-бирине карама-каршы турган эки идеянын, пикирдин ортосундагы карама-каршылыктын жогорку формасы бул конфликт. Ал чыгармадагы каармандардын кулк мүнөзүндөгү, көз карашындагы жана аракетиндеги күрөшүндө көрүнөт. Коом турмушундагы эски менен жаңынын, оң терс көрүнүштөрдүн ортосунда жүрүүчү элдешпес күрөш көркөм чыгармада адамдын мүнөздөрү аркылуу ачылат. Конфликт драмалык чыгармаларда өзгөчө ачык айкын берилет. Лирикалык чыгармада конфликт каармандардын иш-аракети, окуялардын өнүгүшү аркылуу эмес, сезимдердин, ойлордун өсүп-өнүгүүсү аркылуу туюндурулат. Ырдагы конфликт актык менен кара ниеттик, терс көрүнүш менен аруулук, арамдык менен адалдык, эски менен жаңынын ортосундагы күрөш аркылуу түзүлөт. Мүнөз ар бир адамдын жүрүм-турумун аныктоочу психикалык жана аффективдик, тактап айтканда эмоционалдык баалуулук жана жүрүм-турумдук сапаттардын жыйындысы. Ар бир адамдын мүнөзү ар башка. Бул алардын эмоционалдуулугуна, реакциясына жана күнүмдүк ар кандай кырдаалдарга жооп берүү жөндөмүнө таасир этет. Ошондуктан турмушта эмоционалдуу, кумарлуу, сентименталдуу, ачуулуу, бейкапар адамдар болот. Адабий чыгармадагы каармандын мүнөзү оригиналдуулукка жана стилге байланыштуу көрүнүш. Каарман чыгармадагы окуяга катышкан чыныгы же ойдон чыгарылган жандуу жан, окуянын алкагындагы иш-аракетке, кепке, ойго таандык бирдик. Каарман адам, жаныбар, анимацияланган нерсе, фантастикалык жандык болушу мүмкүн. Ар бир каармандын өзүнө таандык мүнөзү болот. Каармандардын мүнөзүн төмөндөгүдөй жалпылоого болот. Адам баласынан башка кандай гана элемент болбосун, персоналдаштырылган шартта гана мүнөзгө ээ болот да, ал каарманга акыл эстүү жандыктын мүнөз сапаттары, жаныбар, нерсе же фантастикалык жандыктарга таандык образ берилет. Бардык каармандар физикалык жана психологиялык өзгөчөлүккө, маанилүүлүгүнө жараша татаалдыкка ээ. Каармандар чыгармада өзүнүн кеби, кыймыл-аракети менен көрүнөт. Каармандардын аракети окуяны өзгөртөт. Көркөм адабияттагы каармандар атаандаш идеологиялык парадигманын ролун аткарат. Образ жана типтештирүү деген темага токтололу.
образдуулук, көркөмдүк адабиятта турмушту билүүнүн жана чагылдыруунун өзүнчө ыгы жана жолу. Бул касиет мүнөздөр аркылуу ачылат. Мүнөз болсо ар кандай адабий жанрларда, конкреттүү тилде, сюжетте, конфликтте, композицияда, портреттерде, пейзажда, лирикалык чегинүүлөрдө түзүлөт. Ошентип, көркөм чыгармадагы башкы мазмун автор окурманга жеткирмекчи болгон идея, ал эми чыгармадагы пайдаланылган тил, жанр, мүнөз, сюжет, композиция, пейзаж жана башкалар идеяны ачуунун формалары болуп саналат. Типтештирүү адабият менен искусстводо типтүү образдарды, мүнөздөрдү түзүү процесси. Образ жана кейп деген эмне? Образ турмуштун конкреттүү жана жалпыланган жактарынан алынып, адамдын искусстводогу эстетикалык мааниге эгедер чыгармачылыгы, көркөм фантазиясы менен түзүлгөн көрүнүш. Образдар илим менен искусствону айырмалап турат. Жазуучу өз предметин көркөм образдар аркылуу сүрөттөйт. Ал өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашына, эстетикалык идеалына, чыгармачылыктагы жана турмуштук тажрыйбасына ылайык турмуш чындыгына, көргөн билгендерине алымча кошумчаларды киргизип, образдын эстетикалык жана тарбиялык кудуретин түзөт. Чыгармадагы образ аткарган кызматы, турган ордуна карата адабияттаануу илиминде кейипкер, башкы каарман, экинчи даражадагы каарман, тип деп ажыратылып жүрөт. Төмөнкү суроолорго жооп бериңиз. Колдонулган адабияттар. 2021 жыл.